Россиялык нейробилим тармагында белгилүү изилдөөчү Татьяна Черниговская адамдын мээси башкарылбаган учурда башка органдарды өзүнүн каалоосуна калыптандыруусун белгилеген. Муну менен мээни башкаруу аркылуу көп ийгиликтерге жетүүгө болоруна шилтеме берген. Адам 24 саат бою ойлонуу менен жүрөт, бирок кептин мааниси ойлор эмне жөнүндө болгондугунда. Жакшы сөз бул жарым ырыскы. Бул эмнени пайда кылат? Сен жакшы нерсеге өзүңдүн жашооңду үндөсөң, сен жакшы нерсени аласың. Биз канчалык бул оюбуз менен биз көп нерсени аткарып коет экенбиз да. Биздин кабыл алуубуздагы оюбузга байланыштуу болот да. Бардыгы бири-бири менен ушунчалык тыгыз байланышта. Биз жакшы ойлосок, жакшы нерсе бизге келет. Себеби адам баласында энергия бар да. Биз кандай энергияны чыгарсак, бизден чыккан энергия бул айланып кайра өзүбүзгө келет. Орустар карма деп коет. Ой бул маалыматты иштеп чыгуу процесси. Ал төмөнкүлөр: баа берүү, эстөө, маселени чечүү, кыялдануу, келечекке пландоо жана ички диалог. Кандайча мен мындай кылсам мага ошол келип калсын дешибиз мүмкүн да, бирок чында эле келет. Себеби ой бизди башкарат. Биз ошентип эгер бүгүн жаман ойлодукпу, эртең жакшы болом деп эч качан максат койбош керекпиз да. Биздин максатыбыз, биздин ой жүгүртүүбүз ошол жакшы ой жүгүртүүдөн башталыш керек. Буга чейинки дагы жолугушууда сиздерге айтканмын, адам баласы өзү 70% суудан турат да. А суу бул эң көп энергияны, эң көп маалыматты өзүнө тартып алат. Эми ойлонсоңуз, сиздин денеңизде 70% суу болуп турса, сиз жасаган ишиңиз жаман болуп атса, сиз эмнени сыртка чыгарасыз? Жаман нерсени чыгарасыз да. Кут ошондой эле биз канчалык жакшы ойду жүгүртсөк, ошон үчүн мен буга өтө түз көз карашмын. Биз сөзсүз түрдө ар бир нерсени жакшы жакка бурганга аракет кылыш керекпиз. Ой жүгүртүүнүн негизги аспектилери когнитивдик процесстер, автоматтык ойлор жана бурмалоолордон турат. Мисалы, эгерде бирөө сизге салам бербей койсо, ал мени тоготпой койду деген ой бул сиздин ишенимиңиз. Ал окуяга жараша түркүн ойлор жана капа болуу сыяктуу эмоция жаратышы мүмкүн. Бурмалоолор бул алдын ала такталбаган ой пикир. Мисалы, мен бул ишти кыла албайм, ал мени жаман көрүп жатат деген сыяктуу. Дал ошол сыяктуу мээнин ички кабылдоосу да ойлордон түзүлөт жана бизди бул нерсеге ынанууга калыптандырат. Албетте сиз негативдүү нерсени күн сайын ойлоно берсеңиз, мээ калган дене органдарын ошол нерсеге ынандырууга аракет кылары бышык. Ички жан дүйнөбүздү тазалап, ички жан дүйнөбүздү жакшы жакка бурганга аракет кылыш керекпиз. Ошондо гана биз свободный деп коет, эркин адам болобуз. Эркин болгон бардык адамга жагат да. Сен эч кимге көз каранды болбойсуң. А эгерде сен жаман иш кылсаң, бирөө боюнча жаман ушак сүйлөп койгон учуруң болсо, бирөөнү жамандап бирөөгө айтып койгон учуруң болсо, сени баары бир ошол нерсе аркаңдан куулап жүргөн болот да. Сен эркин эмессиң. Сени кысып коет, жан дүйнөңдү кысат. А эгерде сен ал нерсени аткарбасаң, сен эркин болосуң. Сен эркин ойлойсуң, сенин ар бир оюң сага жагат. Адам өзүн өзү жагыш керек. Адам өзүн өзүн сүйүш керек. Мына ошол учурда гана адам жакшы ойлорду ойлойт да. Ой жүгүртүүнүн психологиясы дүйнөнү кандайча кабылдап, ага кандайча жооп берерибизди түшүнүүнүн ачкычы. Ойлорду өзгөртүү менен адам өзүнүн аң сезимине, жүрүм турумуна жана жашоосунун сапатына таасир эте алат.